Саламатсыздарбы? Биз Озеки тарых жөнүндөгү акыркы сабагыбызды бүгүн өтөлү. Ушул сабакта биз Озеки тарых усулун колдонуп жатканда маалыматчылар менен кантип иштейбиз, суроолор менен кантип иштейбиз жана бир изилдөөнүн мисалында талдоо кандай жүргүзүлөрү жөнүндө сөз кылабыз. Озеки тарых учурунда да биз өтө кеңири маалымат жыйнайбыз. Ошолорду талдоодо кандай иш аракеттерди кабыл алабыз, ушулар жөнүндө сөз болмокчу. Маалыматчыларга келгенде биз өткөн сабакта маалыматчыларды тандоо жөнүндө сөз кылганбыз. Эми бүгүнкү сабакта ошо маалымат алуу учурунда эмнелерге көңүл буруш керек, ушулар жөнүндө сөз кылабыз. Негизи эле маалыматчылар менен жолугуп баянды угуп жатканда бир маселе эске түшөт да. Мисалы, баяндоо жүргүзгөн киши мүмкүн болушунча жалгыз болуп, анан ошол баянды угуу үчүн кандайдыр ызы чуудан алысыраак жерде өзүнчө аны кандайдыр ойлонууга мүмкүнчүлүк бере турган жагдайда ошол баянды жаздырып алганга аракет кылышыбыз керек. Бирок ошол эле убакта кээ бир учурларда башкача кырдаалдар болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн, ар бир эле изилдөөдө эгерде бир жеке кишинин баянын уксак, ал жалгыз болгону биз үчүн жакшы да. Бирок ошол эле убакта кээ бир учурларда андай болушу мүмкүн эмес. Киши жалгыз келбей калышы мүмкүн да. Жалгыз келбей эле ал кайсы бирөөлөрдүн коштоосу менен жүрүшү мүмкүн. Бул албетте көп нерселерге байланыштуу. Биринчиси бул, эгерде баяндоочу картайган киши болсо, албетте ал мүмкүн болушунча бирөөлөрдүн коштоосу менен жүрөт. Баянын айтып атканда дагы ал деген өзүнүн жанындагы жакындарынан кандайдыр бир кошумчаларды күтүп, алар менен тактап анан сүйлөйт да. Мындай учурларда изилдөөгө ыңгайсыз болгону менен ушундай нерселерди эске алышыбыз керек. Андан сырткары, кээ бир учурларда биз изилдөөнү тилмеч менен өткөрүп атсак, котормочу менен өткөрүп атсак, анда дагы котормочу кайсы бир деңгээлде изилдөөнүн мазмунуна таасир этиши мүмкүн. Үй бүлө жөнүндө изилдөөлөрдө кээ бир учурларда үй бүлө мүчөлөрү чогуу келиши мүмкүн. Мисалы үчүн, аялы, күйөөсү деген сыяктуу. Алар сүйлөгөндө деле бир кишинин атынан эмес, улам бири-бири кошумчалап сүйлөшүшү мүмкүн. Кээ бир учурларда коомдогу бир эрежелерге, тартиптерге ылайык аял кишилер жалгыз жолукпай, алар дагы бирөөнүн коштоосунда болушу мүмкүн. Демек, бул баяндарды, Озеки баяндарды жаздыруудагы бир шарттар жөнүндө маселе да. Андан сырткары, Озеки баян учурунда деле интервьюдай бир өзүнүн баскычтары бар да. Мисалы үчүн, спред эле интервью жөнүндө жазып жатып, интервью алуудагы бир 4 баскычты белгилеп кеткен. Бул маалымат алалы деп кишини чакырып, анын баянын угуп атсак, ал дароо эле келип ачылып бизге бар жокту биз каалагандай айтып кое бербейт да. Ал дагы бир кайсы бир баскычтарды басып өтөт деп айткан. Биринчи баскычы бул деген коркуу сезимдердин, кандайдыр бир анык эмес, так эмес нерселерден улам маалыматчынын бир кыйынчылыкка маегинин бир шаар баштап кете албаганына шарт түзүшү мүмкүн да. Мисалы үчүн, биз изилдөөбүздү баштап жатып, ар дайым баяндоочуга эмне үчүн биз ушул тарыхка, ушул Озеки тарыхка кызыгып жатабыз, эмне үчүн анын жашоосундагы окуялар биз үчүн маанилүү экендигин так түшүндүрүп беришибиз керек. Ошол коркуу сезимдерди азайтуу үчүн. Анткени киши бир нерсени так түшүнө бербесе дагы, көп түшүнүксүз болсо дагы эмне айтаарын билбей калышы мүмкүн да. Мындан башка дагы кишилер өзүнүн баянын айтып жатып, буга чейин мындай нерсе болбосо, андай тажрыйбасы болбосо, ал деген күмөн санап баштайт. Менин айтканым туура келип атабы же туура эмеспи? Мен мүмкүн булар менден башка нерсени күтүп атат, мүмкүн мен алардын күткөн нерселерин актай албай калдымбы деген сыяктуу коркунучтар болот. Ошон үчүн изилдөөчү өзү шарт түзүш керек да. Ушул коркуу сезими мүмкүн болушунча баяндоочуда өтө аз болушуна изилдөөчү өзү шарт түзөт. Биз өзүбүз изилдөө максаттарыбызды абдан так түшүнүшүбүз мүмкүн, бирок ошол баяндоочунун бизге берген жардамы же ошо биздин изилдөөгө кошкон салымы түшүнүктүү, жеткиликтүү болуу үчүн, анын ошо баянды канчалык биз үчүн маанилүү экенин жеткирүү үчүн атайын кошумча
бир түшүндүрмө талап кылынат да. Экинчи деген демек ушундай бул Озеки баяндын же Озеки тарыхтын маанисин түшүнгөндөн кийин ал өзү акырындап түшүнө баштайт да. Демек мен эмнелер жөнүндө айтышым керек экен, эмнелерди айтып берем деп ойлонуп, ошону түзүп өзү тандап, темаларын дагы, окуяларын да өзү тандап, өзү иреттеп айтып баштайт. Бул ушул экинчи баскычта анан бир ачылып, анан кандайдыр бир жаңы нерселерди ачууга болгон аракети. Анан үчүнчү баскыч кызматташуу же болбосо кооперация деп аталат. Бул кезде жанагы изилдөөнүн максаттарын түшүнгөндөн кийин маалыматчы ошого салым кошконго аракет кылып, ошол изилдөөчүгө керектүү нерселерди айтып берүүгө аракет кылып, аны менен кадимкидей мындай кызматташуу башталат да. Бирок бул кезде деле ал көбүнчө ушул туурабы, ушул туура эмеспи деген сыяктуу суроолорду берип турат. Ал эми акыркы баскыч бул катышуу дейт. Ушул баскычка жеткенде маалыматчы өзүнүн ролун так түшүнүп баштайт дагы, ошол өзүнө берилген эркиндикти туура пайдаланат да. Башкача айтканда, негизги чечүүчү кайсы окуяларды айтуучу, кантип айтып берүүчү, эмнелерге көңүл буруш экендигин жакшы түшүнүп калгандан кийин ал өзү чечүүчү киши экенин сезип, кадимкидей изилдөөдө тең укуктуу катышуучу катары көрүнөт. Биз ошол Озеки тарыхты топтоп жатып, маектеши жүргүзүп жатып, интервью алып жатып, эмнелерге көңүл бурушубуз керек. Эң биринчи кезекте албетте суроолорубуз өтө так жана түшүнүктүү болуш керек. Ал жерде өтө татаал суроолорду же болбосо кандайдыр бир илимий мазмундагы түшүнүксүз же татаал суроолорду берүүдөн качыш керек. Анан баян жүрүп жатканда көбүнчө баяндоочу сүйлөп жатат да. Биздин суроолор арасында эле анча-мынча угулуп турат. Ушул баянды абдан көңүл коюп угуш керек да. Ошол көңүл коюп уккандын себеби бул анын мазмунун эле кабыл алууга байланыштуу эмес. Бул негизи баяныбыз кандай жүрүшүнө дагы зор таасир этет. Анткени ал жерде баяндоочу жаңы бир буга чейин сиз байкабаган нерселерди айтышы мүмкүн. Ошону улап кетиш үчүн, ошону тактап ачуу үчүн баяндын мазмунун өтө кунт коюп угуш керек. Андан кийин баяндоочунун мындай вербалдуу эмес деп атпайбызбы, мындай сөз менен эмес, жаңсоолор менен ар кандай же болбосо мына жүзүндөгү бир белгилери менен ушундай айтып берип жатканда анын маанайы чагылдырылышы мүмкүн, ар кандай жаңсоолорду колдонушу мүмкүн. Ошолорго абдан көңүл буруш керек, анткени ошол окуяга карата кишинин мамилесин, анын кабылдоосун ошолор аркылуу чечүү мүмкүн. Анан баяндын мазмунун эске тутуу керек. Мүмкүн болушунча эске тутканга аракет кылыш керек, анткени бул башка интервьюлардай даяр суроолор жок. Бул Озеки тарыхта ошол баянды айтып берип аткан кишинин баянынын мазмунунун негизинде кийинки суроолор пайда болот. Бул өтө узакка созулган баян болгон үчүн анда кээ бир нерселер карма каршылыктуу айтылып калышы да мүмкүн. Ошолорду тактоо үчүн мурда айтылган нерселерди да эске тутуу керек. Деги эле ушул жерде баянды угуп, түшүнүп, аны тескөө деген ошол изилдөөчүнүн жоопкерчилигинде болот. Андан кийин темадан кээде чыгып кеткен учурлар болот. Ошол баяндоочунун теманын ичинде кармоо үчүн дагы баяндын мазмунуна көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондо суроолордун дагы мааниси чоң. Ушул баяндын мазмуну канчалык биз үчүн жемиштүү болору. Кээ бир учурларда биз угуп жатып көңүл бурбай эле кайсы бир сөздөр түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн, же кайсы бир пикирлер түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн да. Ошол учурда биз тактоочу суроолорду беришибиз керек. Жана ошол кээ бир учурларда толуктоо максатында бир суроолорду берүүгө туура келет. Мисалы үчүн буга чейин айтылбаган маселелер жөнүндө сөз болуп калса, жаңы маселе жөнүндө сөз болуп калса, анда ошону кеңирээк токтолуп чечмелөөгө туура келет. Анда дагы биз баяндоочуга кошумча суроо бергенге аракет кылып беришибиз керек да. Кээ бир учурларда биздин баяндоочулар фактылар жөнүндө эле айта берип, анан өзүнүн жеке кабылдоосун, сезимдери жөнүндө көп айта беришпейт. Биз деген Озеки тарых, бул Озеки баяндоо, бул субъективдүүлүгү менен биз үчүн баалуу деп айтканбыз. Ошондуктан биз ошондой жалаң эле курулай фактыга таянган баяндоо болсо, анда да эскертишибиз керек да. Ал эми анын жекече өзүнүн жашоосуна бул эмне таасир берди, жана жеке
турмушунда бул кандай көрүндү, ушуларга көбүрөөк көңүл бурганга аракет кылышыбыз керек. Кээ бир учурларда бир нерсени айтып, анан себептерин түшүндүрбөй кетиши мүмкүн. Бул учурларда да биз тактоо суроолорун берүүгө туура келет. Кээде атайын эле биз ошо интервью учурунда бир баяндоочунун пикирине каршы келген, анын кабылдоосуна каршы келген нерселер жөнүндө сураганга туура келет да. Муну бирок кандайдыр бир анын маанайына таасир этпей тургандай жана аны кандайдыр ойго мындай сын пикир катарында кабылдоого түртө тургандай кылып бергенибиз оң болот. Демек ошентип биз негизги ролубуз, изилдөөчүнүн негизги ролу ошо баяндоочуга стимул жаратуу да, башкача айтканда. Ошонун баянын мүмкүн болушунча биздин изилдөөгө ылайыктап, биздин темага ылайыктап, бирок өтө так бизге жеткиликтүү болгондой кылып, анан өзүнүн тандоосу менен бир окуяларды иреттеп тандап айтып бергенге шарт түзүп беришибиз керек. Ошентип интервью бүткөндөн кийин аны дароо эле токтотуп койбостон, андан деген биз аны тасмага жаздырып алсак, мисалы үчүн аудио тасмага же видеого жаздырып алсак, анда сураш керек да, болдубу же биз кошумча барбы же жокпу, дагы токтойсузбу деген сыяктуу эскертүүлөрдү берип, анан токтотконго мүмкүнчүлүк бериш керек. Андан кийин булар кийин кошумчаларды кошсо боло тургандыгын эске салыш керек. Андан сырткары баардык интервьюлар бүткөндөн кийин, биз транскрипцияны жасагандан кийин, кагазга текстти түшүргөндөн кийин аларга берип, аны бир шере карап чыгып, кээ бир жерлерин алымжа кошумчаларын жасаса болоорун айтышыбыз керек. Же чогуу отуруп аны кошо жасаганыбыз оң. Демек, жөн эле жаздырып албастан, ошол жазылган маалыматты ошо маалыматчынын өзү менен кошо текшерүү дагы бул милдеттүү нерсе болуп эсептелинет. Эми жалпы эле ошол маектешүү же интервью учурундагы оң терс нерселерди санап өтөлү. Анткени бул деген интервью үчүн деле абдан керек нерсе. Биз интервьюда суроолор жөнүндө, интервьюну кантип өткөрүү жөнүндө сөз кылганбыз. Ал эми мындай оң терс көрүнүштөрдү тизмелеп айтуу бул жалпы эле изилдөө усулдарын маектешүү, суроо жооп аркылуу жүргүзүп жатканда керек экенин эске салып, ушуну кошумча катары айталы деп чечтик. Оң көрүнүштөр деп эмнени айтсак болот? Мисалы үчүн баяндоочуга ыраазычылык билдирүү, кунт коюп угуу, интервьюнун жүрүшүн тескеп туруу, эгерде бир нерсе темалды өзгөрүлсө же бир өзгөрүүлөр болсо аны түшүндүрүү, суроо татаал болуп түшүнүксүз болбосо аны контекстке байланыштыруу, кээ бир нерселерге кайрылып кайрадан түшүндүрмө, чечмелер берүү, кээ бир учурларда бир нерселер түшүнбөй калса аны деген кененирээк токтолууга аракет кылуу, ушул сыяктуу нерселер бул интервьюнун мазмунун жакшыртканга жардам берет. Ал эми терс көрүнүштөр болуп, баяндамачынын сөзүн бөлүү, анын сөзүн кайра өзүбүзгө алып алып кайталай берүү, ал айткан пикирди эле кайра кайталап баяндоо учурунда өзүбүз да кошулуп кетсек, бул дагы терс нерсе. Же болбосо баяндашы айтпаган пикирди эле сиз ушинтип айттыңыз деп өзүбүздүн түшүнүктөрүбүздү таңулоо, маалыматчы бир нерсени биз берген суроодон башкача кылып айтып, жаңы нерсени ачса, аны байкабай отура берсек, бул дагы албетте өтө терс нерсе болот. Анткени ал ошол биз байкабай калган жак боюнча өтө көп биз үчүн пайдалуу маалыматты бериши мүмкүн. А эгерде биз ага көңүл бурбой кете берсек, анда албетте бул маалымат калып калат. Анан орунсуз анын жообуна комментарий берүү, бул дагы абдан зыян нерсе. Анан маалыматчынын сезимдерин көңүлгө албай коюу, биз кээ бир учурларда үстөмдүк кылып бир нерсени кескин токтотуп же кескин баштап же бир сын пикирлерди айтышыбыз мүмкүн. Ушул сыяктуу нерселерди жасабаш керек. Маалыматчынын темадан чыгып кетишине да жол бербеш керек. Багыт берүүчү суроолорду бир этияттап, өтө аз санда бериш керек. Техниканы колдонуу дагы, мүчүлүштөр дагы бул зыян келтирүүчү нерсе болуп эсептелет. Анан бир эле учурда эки суроону берип, суроолорду ашыкча татаалдата берүү дагы бир зыян нерселерге алып келет. Андан сырткары этика маселесин биз өзүнчө атайын тема кылып сөз кылганбыз, ошолорго да көңүл буруу керек. Эми
ооз-2 баяндагы маалыматты талдоо бул эң негизги маселелерден болуп эсептелет. Демек аны кантип талдайбыз? Биз айтканбыз буга чейин деле ооз-2 тарых болобу, ооз-2 баяндары болобу, ошол жерде субъективдүү көз караш чагылдырылса, анда биз негизи эле чындыкты издеп, объективдүү бир маалымат жыйнап атам деп ишенбесек, андай деген оюбузда да жок болсо, андай кантип талдайбыз бул жыйналган субъективдүү маалыматты? Анткени бул бир жеке кишинин эле көз карашы болуп калышы мүмкүн. Ошондо эмнелерди эске алышыбыз керек деген суроо жөнүндө сөз кылсак. Негизи эле ооз-2 тарых көбүнчө өткөн окуялар жөнүндө болушу мүмкүн. Ошондо биз эң көңүл бура турган нерсе бул ушул мезгил болот да, же убакыт болот. Өткөн, азыркы жана келечектин бири-бирине карата карым-катнашы ушул биз жыйнаган тарыхта кандай көрүнөт. Негизи эле маалыматчы өзүнүн өткөнкү мезгилге карата кантип сүрөттөп атат? Ага ошол бүгүнкү мезгил анын кантип сүрөттөөсүнө таасир этип жатабы, ушуларга көңүл бурушубуз керек. Ал ошол өткөн мезгилдеги кишилерди, буюмдарды же окуяларды айтып берип жатканда, сүрөттөп жатканда, же анын менен өзүнүн ортосуна байланыштарды чагылдырып жатканда эмнелерге көбүрөөк маани берип жатат? Ушуга көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары бул өткөн окуяны чагылдырууда бир эле маалыматчы эмес, албетте изилдөөчү да катышат да. Ушул экөөнүн ортосундагы мамиле дагы ушул талоодо биринчи орунда туруш керек да. Азыр бир изилдөөнүн мисалында ушул ооз-2 тарыхты тандоого талоого токтолсок, бул деген америкалык изилдөөчү Мариан Камптын Өзбекстандагы аялдардын совет учурундагы жашоосу жөнүндө болгон. Ал изилдөөсү Өзбекстандагы жаңы аялдар, ислам, азыркы заман жана коммунизм тушунда паранжыларды алуу деген темада изилдөө жүргүзгөн. Анын негизги каарманы болуп Саадат Шамшиева деген мурдагы коммунист аял болгон. Бул изилдөөсүн ооз-2 тарыхын 1993 келип, ошол жерде Ташкентте ошол Саадат Шамшиева менен жолугуп, Өзбекстанда Саадат Шамшиева менен жолугуп, ошонун үйүндө ооз-2 тарыхын жыйнаган. Бул тарыхта, бул 93 эске алсак, бул албетте бул жыл эгемендүүлүк жылдары болчу. Анда советтор кулап бүтүп, анан эгемендикке ээ болгон кез болчу. Ошондогу Саадат Шамшиеванын тарыхы, ал өткөн өзүнүн өмүр жашоосун айтып бергендиги, ошонун натыйжасында ал аялдардын паранжысын алып таштагандыгы совет учурунда, деги эле аялдардын эмансипациясы же болбосо аялдардын тең укуктуулукка жетишүү деген маселелер жөнүндө сөз кылган да. Андан кийинчерээк ал бул изилдөөсүн бүткөндөн кийин ушул ооз-2 тарых жөнүндө өзүнүн бир ошол усулдун өзүн талдаган бир макала жазган да. Анда Саадаттын 3 жашоосу деп аталат. Саадат бул ошо коммунист аял болгон да. Анын өмүр баяны совет учурунда деле 60-жылы бир жолу газетага жазылыптыр. 61-жылы бул советтордун гүлдөп турган учуру деп айтсак болот. Анан 88-жылы бул кайра куруудору, 88-жылы дагы бир өмүр баян жазылыптыр. Анан 93-жылы Мариан Камп келип жазат да. Анан ошондогу 3 тарыхты изилдөөчү салыштырат. Бул аял 30-жылдан 91-жылга чейин коммунист болгон. Ал өзүнүн жашоосун, советтик аял катары жашоосун баяндап жатып, 19 жашта мугалим болуп, ошол жылы коммунист катары партияга мүчө болуп киргендигин айтат. Анан ал өзүнүн өмүр баяны жөнүндө сөз кылып жатып, 3 жолку ооз-2 тарыхта 3 түрдүү нерселерге көп көңүл бурат да, жана бир эле нерсени 3 түрдүүчө кылып айтат. Мисалы үчүн, коммунисттик учурга келсек, албетте аялдардын тең укуктуулукка жетиши жөнүндө маселелер келгенде, бул билим берүү жагынан, ушул билим берүүнү баалоо жагынан 3 түрдүү маалымат берет. Аялдардын тең укуктуулугу жагынан, аялдардын күйөөгө тийиш, мисалы үчүн өзүнүн турмушка чыккандыгы жөнүндө айтып бергени, өзүнүн ата-энеси жөнүндө айтып бергени дагы абдан кызыктуу
сүрөттөлөт да. Паранжаны таштоодагы абдан кызыктуу сүрөттөлөт. Мисалы үчүн совет учурунда 61-жылы жазылган, бул өзү мугалим болуп кийин бир газета, журналдарда редактор болуп иштеген аял болот. Бул өтө активдүү билим берүү тармагында дагы иштеген, жетекчи болуп иштеген, жетекчи кызматтарда жүргөн аял болуп эсептелет да. Анан Мариан Камп бул деген ошонун өмүр жашоосунда ошо совет учурундагы аялдардын жашоосун чагылдырууга абдан көп маалыматтар бар экендигине таянып, ошол озеки тарыхты топтогон. Бирок биз айткандай 61-жылы эле бул советтик гез журналдарда, анан жашоосуна кызыгып журналисттер анын өмүр баянын жазган экен. Ошо 61-жылкысында бул совет учурунун гүлдөгөн мезгилинде ал бүт баардык окуяларды ошо советтик идеологиянын жарыгында чагылдырат. Мисалы үчүн өзүнүн өмүрүн, бул бүт өмүрүн коммунизмге арнаган, бүт өмүрүн ошо коммунисттик партияга арнаган өтө берилген кызматчы катары сүрөттөйт да. Анын өмүр баяны дагы ошол негизде сүрөттөлөт. Мисалы үчүн анын комсомолго өткөнү, анан ал кантип картайган бир кишиге турмушка чыкпай коюп, анан өзүнүн агасынын досу, ал дагы коммунист, ошол менен турмуш курган, анан кантип Москвага барып окуганын, кийин кантип журналист болгонун, анан билим берүүдө кандай салым кошкондугун, андан кийин ошол аялдардын паранжасын ачууда коммунист катары кандай сөздөрдү сүйлөгөнүн, коомдук жагдайларда ошол паранжаны алып таштоого кандай салым кошкондугун, башкача айтканда дин жагына келгенде дагы ошол көбүнчө атеист катары жүргүзгөн иш аракеттерин айтып берет. Бул жерде 88-жылы коомдук турмуш өзгөрүп, кандай бир айкындык жана өткөн коммунисттик доорду сындуу күч алган мезгил болот. Ошон үчүн 88-жылкы баянында ал башка нерселерге көбүрөөк көңүл бурат да. Мисалы үчүн патриотизм сезимдерин, патриоттук сезимдерди көрсөтө алган жагдайларга көбүрөөк көңүл буруп, ал өзү улуттук баатырлар деп аталган, ошол кезде баатырлар деп аталып, кайра реабилитация болгон, кайра эл деген аларды таанып билип баштаган улуттук каармандарга же улуттук баатырларга өзүнүн жашоосундагы байланыштары жөнүндө, аларга кандай, бул дагы алардын катарында ошо улуттун өнүгүүсүнө кандай салым кошкону жөнүндө көбүрөөк айтып баштайт. Ошол жылдары албетте бул 61-жылкы тарыхында репрессия жөнүндө эч нерсе сөз кылбайт, бирок кийинки 80-жылдарда репрессия жөнүндө дагы өтө көп талкуулар жүргөндүктөн ошол репрессия жөнүндө да сөз кылат. Мисалы үчүн ал борбордо иштеп жүрүп эле анан кийин Хорезмге кеткен жөнүндө сөз кылганда, ошол борбордо иштеген көпчүлүк коммунисттер ошол кезде репрессия болгонуна байланыштуу бул дагы жетекчи кызматтан кетип регионго кетиши, бул ошо репрессиядан качуу же кандайдыр партиянын жазалоосунан качуу максатында болгондугун айтып берет. Ал эми 61-жылкысында мындай маалымат жок, анткени ал кездеги коомдогу басымдуу кылган идеялар башкача болчу. Ал эми кийинки Мариан Камптин изилдөөсүндө бул деген эгемендүүлүк жылдары, бул жылдары ал көбүнчө мындай коомдук нерселерге эмес, жеке турмуштук нерселерге көбүрөөк көңүл бурат да. Мисалы үчүн атасын бул жылы ал деген бай киши деп сүрөттөйт. Ал эми 61-жылкысында ал деген кедейдин үй бүлөсүнөн чыккан коммунист катары өзүн сүрөттөгөн. Анан бул таң калып, бай болгонбу десе, анын өзүнүн набайканасы болгон, ошол жерде иштеткен дейт. Анын атасы ар дайым көп иштегендиктен, алар деген жеткиликтүү жашагандыгы, ошол кезде эле атасы баласын ушу жаңы коомдо болгон өзгөрүүлөрдү түшүнүп, орус мектепке бергендиги, ошонун аркасында ал болочок жолдошу менен таанышкандыгы жөнүндө сөз кылат. Анан динге караганда, албетте паранжага келгенде дагы албетте бул деген зордук менен жүргүзүлгөн партиянын саясаты болуп, аялдарды ушундай жоолуктарын алдыртып, бул кээде алардын салттарына каршы келген нерселерди жасап, анан ошондон көп аялдар өлгөндүгү жөнүндө сөз кылат. Бул бир жагынан алганда бул калпайтуу сыяктуу көрүнүшү мүмкүн да, бирок бул негизи калпайтуу эмес. Бул озеки тарыхтагы мыйзам ченемдүү көрүнүш. Озеки тарыхта, ошол озеки тарых айтылып жаткан учурдагы ошол мезгилдеги үстөмдүк кылган идеялар озеки тарыхтын мазмунуна түздөн түз таасир этет. Ал эми изилдөөчүнүн негизги максаты ошол
ооз-эки тарыхты айтып жаткан кишинин кабылдоосу, анын интерпретациясы, ал ошону кандай кабыл алып жаткандыгын көрсөтүү болуп эсептейт. Ага эмне деген себептер болгондугун түшүндүрүү болуп эсептейт. Мисалы үчүн кийинки интервьюлардын биринде ал айтат, мисалы 61-жылы мен бүт өзүмдүн жашоомду, өмүрүмдү коммунисттик партияга арнагамын десе, кийинкисинде ооба мен ошентип арнагамын, ошол бүт өмүрүмдү партияга арнап жүрүп, өзүмдүн жеке үй бүлөмө кээде көп көңүл бурган эмесмин деген сыяктуу пикирлерди айтат. Демек мындай пикирлер ошол кийин пайда болгон. Анткени бул пикирлердин пайда болушунун себеби ошол коомдогу айтылып жаткан сындар, ошо коммунисттик партиянын жүргүзгөн саясатына карата айтылган сындар, ал өзүнүн жашоосун кайрадан карап чыгып, кайрадан жакшы башкача өңүттө түшүндүрүп чечмелөөгө түрткү болгон. Демек, биздин ооз-эки тарыхты жыйноодогу негизги максатыбыз бул субъективдүү көз карашты чагылдыруу жана ошондо субъективдүү көз караштан коомдогу бир өзгөрүштөрдү, чоң бир болуп жаткан окуяларды жеке кишинин жашоосунда кандай көрүнгөндүгүн талдоо жана ошол жеке кишилер ошо коомдогу болуп аткан окуяларды кандай кабыл алып, кандай чечмелегендигин түшүндүрүү болуп эсептелет. Биз бүгүнкү сабагыбызда ошону түшүнгөнгө жана ошо мисалдын негизинде, Мариан Камптин изилдөөсүнүн негизинде ошо ооз-эки тарыхтын мазмунун же болбосо чечмелөөгө, мазмунун жана негизги максаттарын чечмелөөгө аракет кылдык. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.